Ногардан айылы. Айылдын түптөлгөнүнө бир кылымдын жүзү болду. Аталган айылдын инфраструктурасы жергиликтүү бийликтин көңүл сыртында калган. Айылдыктардын чечилбеген көйгөйлөрүнүн бири жол чырактары болгон. Эми минтип чет жакта жашаган мигранттардын салымы менен дал ошол жол чырактарга ээ болушту. Канча жылдан бери ошо караңгылыкта көчөлөр жашап келдик. Мына биздин биринчиден Россия мигранттарыбыз, өлкөлөрүбүз, балдарыбызга чоң баягы ажабым айткандай рахмат, ыраазычылыгымды айтамын. Эл атынан азыр болуп, жарыктандыруу болуп баардыгыбыз кубанычтабыз. Көчөлөрүбүз жарык, жүзүбүз жарык, бири-бирибизди тааныйбыз кечеси дагы. Ким келди, ким кетти. Жол четинде орун алган жол чырактардын жалпы узундугу 6 чакырымды түзөт. Айылдагы жарыктандыруу айыл элин кубантып турат. Учурда жумуш аяктап калган. Ногардан айылындагы жарыктандыруу иштерине айылдын жаштары тартылган. Биз дагы карап тура алган жокпуз. Аз болсо да ушул колдон келген иште окуп, ушул өнөрдү үйрөнүп, ушул өзүм элиме, агаларыма жардам тийип жаткандан кубанычтамын. Кандай жумуш жеңил эле болуп атат мындай? Жумуш жеңил эле, күнүнө 6-7ден ушул айылдагы жаштар чыгып жардам берет. Россия, башка өлкөлөрдө иштеген балдарыбыз көп жылдан бери мына өзүбүздүн айылга эстен чыгарбастан көп жардамдарды көрсөттү. Мисалы үчүн мектепке, мечиттерге, жакшы жолдорго, жакшы өздөрүнүн эмгек жакшы сооптук жумуштарды кылышты. Ошол катарда уну мына өзүнүн элине, өзүнүн баягы жерине, туулган жерлерине унутпастан мына азыр эми бүт көчөлөрдү жарыктандыруу, чырак коюш жатат балдарыбыз. Айылдын көрктөнүүсүнө салым кошкон жигердүү жаштардын мындай кадамдары чоң сыймык дешет жергиликтүүлөр. Аны менен катар Ногардан аталышындагы коомдук кайрымдуулук фонд социалдык жактан колдоого муктаж болгон жарандарга колдоо көрсөтүп келген. 300гө жакын Ногардан айылынын тургундары Москва шаарында иштешет. Фонд ачышып, ошол фонддун эсебинен айылдагы көйгөйлөрдү аз да болсо чечишти план кылышып, азыркы күнү ошол прожекторлор бүттү. Андан тышкары өтө көп жумуштар кылышты. Булардын негизги максаты соопчулук болгон үчүн көп кылган иштерди жарыя кылынган жок. Азыркы күндө дагы эң чоң пландардан бири бул Ногардан айылынын жогору жагынан 2 гектар жерди алып, ошол Ногардан айылы үчүн чоңур сейил бак куруп, жаш балдар ойной турган места кылыныш план болуп жатат. Мамлекет тарабынан жетишпегендиктен өзүбүздүн айылдын тургундары ушул Москва шаарында жана ошондой бүтүндөй Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мигранттардын эсебинен Ногардан айылдык фондун түзгөнбүз. Бул Ногардан фонду ушуну менен эле токтоп калбайт. Мына буюрса жарыктандырууну чоң көчөлөргө курдук жана ошондой эле азыркы мезгилде планыбызда дагы көптөгөн иштер бар. Буюрса ушул Москвадагы жана Россиядагы иштеп жаткан жигиттердин эсебинен Кудай буюрса аздан болсо дагы чогултуп Ногардан айылына жардам берелим деген ниеттебиз. Ал эми Халмён айыл өкмөтү болсо Ногардан айылында орнотулган жол чырактардын чыгымдарын моюнга алып, жергиликтүү бюджеттен каржылайт. Акыркы 5 жыл аралыгында мигранттардын салымы менен көптөгөн айылдар жарыктандырууга ээ болгон. Биздин Ногардан айылы 500 кожолукка жакын эл жашаган Ногардан айылынын жаштары айыл өкмөткө келип, биз ошол айылдын борбордук көчөлөрүнү жарыктандыруу максатында фонд ачып, ошону жасасак айыл өкмөт тарабынан кандай жардамдар болот деген сунуш менен келгенде биз тараптан ошол жарыктандыруу боюнча иш кагаздарын, токтомдорун даярдап берип, колдон келишинче колдоо көрсөттүк. Бүгүнкү күндө жарыктандыруу толугу менен мындайча айтканда орнотулуп, жарыктандырууга даяр болду. Бүгүнкү күндө баягы РЭСтен, экотехинспекциядан уруксат кагаздары жүрүп атат. Буюрса бир жуманын ичинде жарыктандыруу, жандырууга толук иш кагаздары аягына чыгат, жарыктанат. Биздин айыл өкмөтүнүн жардамы бул жерде келечекте ошол жарыктандыруунун электр энергия чыгымын айыл өкмөтүнүн бюджетинен төлөгөнбүз.
Алтынай Мырзадолат кызы, Салам медиасы үчүн.